Кыштын суук күнүндө таттуу жегим келет го. Эшик болсо суук, кекс жазайлы деп чечтик. Ар биринен бир стакандан алып алабыз. Сахар, сүт, май, un. Анан 2 жумурткага сахарды биринчи кошуп жакшылап чалып алабыз. Сахар эригенче баардыгы жылуу болуш керек. Жумуртка дагы, сүт дагы. Майдан кичине азыраак кылып койдум. Майдайып. Ошо андан кийин баарын чалып алгандан кийин унду кошобуз. Анда биз камак болбош керек. Жакшылап чалып алабыз дагы. Ванилинди унутуп калыпмын. Бияктагы лайфхак айта кетейин сиздерге. Разрыхлительди эң аягында кошобуз. Разрыхлитель бул 20 мүнөт эле иштейт. 20 мүнөттөн кийин уже кайра артка кетип баштайт. Ошон үчүн духовкага салып атканда разрыхлительди салабыз. Бул жакта балдарым жардам берип атат, шоколаддарды кошуп атышат. Биз шоколадты бөлө албайбыз, чогулуп атышат да. Азыр да сүйлөп атсам жаныма Мишагай тип атышат. Буларсыз жашоо кызыксыз. Кекстин формочкалары аз экен, менде баарын бир бышырып салайлы дедим да, пиалага салып коюп салдым. Калган тестанын баардыгын пиалаларга салып салдым. Бул банкаларга көңүл бурбайлы боло, эшиктин суугунан банкаларды камакка алып барганга убакыт жок. Духовкага салып койдук. Анан сиздерге Кытайдан заказ берген кашыгы менен мактанып кетейин дедим. Ошентип кекстер бышты. Мынакей розочкалар экен мындай. Ысык сүт чай менен ичип алайлы. Баардыгыңарга ден соолук.